Казакстандык таланттар дүйнө сахналарын багындырышууда. Астаналык Номад би ансамблі Болгарияда өткөн 18-чи эл аралык Абзордун розалары хореографиялык өнөр фестивалында 1-чи даражалуу лауреат аталышты. Эл аралык жарышта Казакстандын намысын коргогон жеңүүчүлөрдү Астанада ата-энелери менен күйөрмандары тосуп алышты. Белгилей кетсек, белгилүү сынакта Номад би ансамблі калыстардын назарына 8 элдик бийин сунуштаган. Аны менен катар быйылкы жылы башкы байгеге Орусия, Украина жана башка да өлкөлөрдөн хореографиялык ансамбльдери ат салышкан. Biz әлем халық бийлерін орындадық. Қытай бийін, Мексика бийін. Биз дүйнө элдеринин бийлерин аткардык. Кытай, Мексика, казак бийлерибизди көрсөттүк. Алардын ичинде Үйдүн эркеси, Балбыраун жана Кара Жорго жаңы бийлери бар. Орусиянын хореографиясы, жамааттары өтө мыкты. Бизге кыйын болду, бирок биз 1-чи орунду мекенибизге алып келе жатабыз. Бізге енді қиын болды, бірақ біз 1-ші дәрежені алып келе жатырмыз үйгө. Конкурс был хороший, у меня остались впечатления, то что Жарыш жогорку деңгээлде өттү. Мен жакшы таасир алдым. Болгария кереметтүү өлкө экен. Ал жакта көрүнүктүү жерлерде кыдырдык. очень интересно находиться, в ней очень много мест, которые можно посетить. Мен осы Номад би ансамбліне 1 жылдай катысып турман. Мен ошол Номад би ансамблине 1 жылдан бери катышып келем. Болгарияга 1-чи жолу бардым. Башка мамлекеттерге Казакстандын өнөрүн, салтын, бийлерин таанытып жатканыбызга абдан кубанычтамын. Бийлерін көрсеткенімізге өте қуаныштымыз.